Кайрымдуу Коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов өлкөбүздүн Ош жергесине барып, боору оорусу менен жабыркап жаткан 38 жаштагы Нургазы Эркиновдун ден соолугунан кабар алып, коомчулуктун жардамына муктаж болуп турган абалы менен таанышып келди. Ооруканада жаткан Нургазы мекендештин өмүрлүк жары көзүнө жаш алып, кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурап турган кези. Жолдошум ооруганына быйыл 1 жылдын жүзү болот да. 1 жылдан бери ушул боору оорусу менен жабыркап ооруп келет. 1 жылдан бери ошол барбаган жерибиз калбады. Көп жерлерге бардык. Больницада жаттык, Өзбекстанга чейин барып келдик. Такыр жулуш болбоду да, кайра наоборот аркага кетти да. 4 баламдын атасы жалдырап жетим калбай, ошолорго себепкер болгон жалгыз сиздер. Кыргыз эли урматтуу, бул 30 миң доллар кетет деп атат да, барып келишине. Ошол акча бул тууган уруктун арасынан же мындай коңшу колонун арасынан чыга турган сумма эмес экен да бул. Ошого жалпы кыргыз элинен жардам сурайм. Өзүбүз деле кайрымдуу болуп ушинтип жүрчү элек да, эми мынтип муктаж болуп калдык. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Ушул биздин азыркы учурдагы мындай кайрылуулар чындыгында жүрөк оорутат достор. Бул иштерди мындай келип ушундай жакындарыбыздан, мекендештерибизден кабар алганда, мындай бул видеону көрүп сиздер эгерде балким мынтип бир үй менен оор күндү өткүзүп аткандыгын көрүп, эгерде мындай бир ойлондуруп аткан болсо, эгерде бул жерде көрүп турган адамды андан да көрүп ойлондурат экендигин сезсеңер, жанында турган өмүрлүк жары, үйдөгү ата эне, жакындары бардыгы ушу Нургазынын ден соолугу жакшырып калса, 4 баланын атасы, балдары ушу мээримин, атанын мээримин көрүп чоңойсо, караан туткан асказоо ураласа деген чоң үмүттө отурушат, билгилечү. Анан мен дагы азыр мынтип ордолошко келип калдым азыр. Анан сиздерге кайрылып, ушул үй бүлөнүн үнүн жеткизип коеюн деп келдим менчи. Анан сиздер да буну жөн эле карап кое болсоңор, достор, мекендештер. Ушул бир тууганымдан келип кабарбайын деп келдим, зыярат кылып коеюн деп. Ошон үчүн келиңиздер, Кудай берген ырыскыны колдон келишинче бир Кудай жолуна жумшаганды унутпайлы. Мен азыр айтайын дегеним ушул Нургазыдагы өткүзүп аткан ар бир күн менен түн өтө оор менен өткүзүп жатат. Бул үй бүлө өтө чоң коркунучта турат. Бир туугандар, эгерде силер кайдыгер болбой, биз кайдыгер болбой, жабыла көтөргөн жүк жеңил деп коет, жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп айткан экен аталарыбыз. Ошон үчүн мүмкүн болсо кайдыгер карабай эле бир 5-10 сомдон кол сунуп койсок, тез аранын ичинде ушул эл барган чет өлкөгө, өкүнүчтүүсү ушул болуп жатат, биздин өзүбүздүн медицинабыз күчкө толуп, ошентип башка бир улуттун алдында эме кылбастан жакшырып калсак жакшы болот. Ошон үчүн сиздерден көп өтүнүч, достор. Эгер Нургазынын үйдө ата энеси дагы азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушу дуа кылып отурат, ошол ата эненин элдин батасын ала жашайлы. Анан Кудай буйрса Нургазы, сен да жакшы болуп кет, мен да тилектешмин, дуа кылабыз. Кудай буйрса, эртең жакшырып, балдардын, ата эненин кашындагандын аман болушуңа тилектешпиз. Жараткан Аллах Таала өзү ушу берген дарттан шифа берсин. Мүмкүн болсо ушул видеону көбүрөөк бөлүшүп, көбүрөөк кол сунуулар жасап, кайдыгер болуудан алыс болой, достор. Аллах баарыңарга ыраазы болсун, бекем ден соолукта болула, эч ким оорубасын. Нургазы мекендештин минтип ооруп турганын көргөн ата энесинин, бир туугандарынын кайгысы көздөрүндө жалын болуп күйүп турат. Албетте, ким эле баласынын ооруганын кааласын. Кымбат баада боло турчу операцияга каражаттары жетишсиз болгондуктан, ата энеси менен бир тууган карындашы кыргыз элине кайрылуу жасады. Алла Тааладан сурайм, балам жакшы болуп кетсин. Ушул алыс жерге барып, илдетин таштап келсин, жакшы болуп келсин. Кудайдан суранарым, эл журтум, Алла шифасын берсин. силерден ушу балама жардамыңар, ушу тилегиңер, ак ниетиңер менен берген ушу кичине каражатыңар ушу балама жардам кылсын. Балам жанына дуа болсун, ушу шифасын берсин балам. Бүгүнкү күндө биздин үй бүлөгө, биздин
семьяға өте оор түйшікті күндер келіп тұрған учуру. Ondan 2007 жылы 17-ге шыққан қызымы 17 күнде Алла Тағалаға алдырып, елдің адам сынаудан өтіп, Алланың сынаусында қауылып, ата үшін, ене үшін өте оор қауырғасы қайышқан күндерді башыман өткөздім әлі. Учурдың талауында азыр дағы Нұрғазы болым, жалғыз болым. Алланың сынаусында шундай дартқа чалдығып, орып, шундай күндерді башыман өткізіп отқан учурум. Урматтуу кыргыз элим, көптү күрсө көл болот дейт. Аз-аздан болса дағы қолыңыздардан келген жардамды биздин үй бүлө үчүн аябаңыздар. Бизге жардам бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушул кайрымдуулук фондунун кайрылуунун себеби мен жалгыз бир тууган жалгыз акем 1,5 жылдан бери 1 жылдан ашуун боро оорусу менен ооруп келгенине байланыштуу кайрымдуулук фондунун ушу Азамат Байматов аттуу акебизге кайрылдым эле. YouTube'дан көрүп, YouTube'дан бардык видеолорун көрүп, ошо YouTube аркылуу таап, номерин таап, байланышып, жардам суроону кайрылдык элек. Сиздер да кайдыгер карабаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Жардам колуңуздар сунуңуздар. Жалгыз акеми куткарып калууга жардам бериңиздер. Донор болуп, мен өзүм барам, Кудай кааласа. Мен өзүм барып, жалгыз акеме өзүм боорун берем. Азыркы абалда өзүм бир тууган акемдин акыбалы Кудайга шүгүр, бирок баары бир барып операция жасоого, пересадка кылууга муктаж болуп атабыз. Нургазы Эркиновдун минтип ооруп, элдин жардамына муктаж болуп турганын көргөн айыл аксакалдары, жаштары жалпы эл чогулуп айылдаштарына кандай жардам берерин айтышып, жалпы кыргыз калкын кайдыгер карабай кол сунууга чакырышты. Tilgene tücret meseleler deyat. Allahümme salli ala seyyidina nebine Mevlana Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Bütke olandırıttan cazalığa çeksin maktalar olsun, alkışlar olsun, salatlar, salamlar, aleyküm, rahmetullah, Peygamber Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bugün bizim balağız Nurgazı orup, mınday muhtaç bolup turat. Ondan keyin mına biz Kırgızstan elinin bardığına hemen şunda qayılıp ketем, Kırgız eline, Kırgızstan şehirlerinin bardığına. Televizyondan tınbay otağız. Biz bir elbiz, bir jurtbuz, biz namuslu elbiz, biz aykör elbiz, biz kayrımlı elbiz degen sözler çıkılат, oşular aytkanda mında sүйүнөсүн. Eger şu Kırgızstan eli, Kırgızstan yaşagan, büt Kırgız eli, Kırgızstan yaşagan eller şunday başına karanты düşen adamların kimisine bolbosun jardam beriş bizim milletimiz, biz oşularga jardam berişke büt müküçtürübüzdün bardığın jumşashыбыз керек. Müküçtürgün bärin jumşaýly, urmatly tуугандар. Elimiz, Kırgız elimiz, Kırgızstanda yaşagan eller. Şu balabız ayıqıp ketkenge Allah'ım müküçlük bersin. Esen aman tezirek ayıqıp bizdin katarga koşulganга bizdin şu bergen jardamыбыз uşuga türtkü bolat. Ayıp ketsen aman tınç bolsun aman bol elgi bärin Allah. Onu bugün geldik mına bugün uğup atabız. Kuday Taala oğlubuzga şifaсын bersin. Bugün mına uğulgan uqqan sözdü Kuday kalası ertеңден başlap, bugünden başlap köçö mahalle menen uruk tuğanlar menen çoğu iş kılabız kadar. Monsuz bolboyt. Gaz şunçalık kelgenden keyin sizlerge rahmat şu maseleni götörüp atasыңар. Bundan başka da köp meseleler bolsa ekem. Kuday Taala şu sizlerge den soğluk bersin, işiňerge iyilik kaalayбыз. Rahmat kelgeniňerge. Эми биз айыл өкмөтүнөн бардык айылдарга, айыл башчыларга жеткиребиз. Ал жерден дагы кайрымдуулук демелерди кылабыз. WhatsApp группалар бар, Россияда иштегендер бар, алардын дагы гана марафон, ушул сыяктуу нерселерди уюштурганга аракет кылабыз. Өкмөткө жеткирип барамын.
жаратканын бир сыноосун бериптир. Ага жаратканын сыноосун бергенден кийин шыпаасын кошо берсин, эки дүйнө бактылыктуу, ден соолукту берсин. Не дезем, ушуга жиренчи айыл биргеликте болуп, WhatsApp'тар бар, Россияда бар, Ленжолдо бар, бардык жерде бар. Ошолорго биз дагы жүргүзөбүз иштерди. Топтогонду топтотобуз, бардыгын топтоп банкына салабызбы же калдар экенин өзүнө алып келип беребизби? Аксакалдар аман өздөрүнчө дагы сүйлөшөбүздөр. Жумада молдого ар жумада дагы топтомойбуз бар. Аны топтотобуз. Кудай кааласа, жүрөгүнүн так ортосуна жардам беребиз. Ошондой айыл өкмөткө ham жеткиребиз. Айыл өкмөт өзүнүн ордуна атынан, төраганын атынан береби, аны дагы өздөрү карашат. Алардан да жардам алабыз. Бүгүн мен ушу кайрылып кетер элем бүткүл Кыргызстандагы ушу кыргыздарга жана ошондой эле биздин Кыргызстандагы 85-жылкы досторго жанагы регион болуп ар жерлерде спорт боюнча, топ боюнча ойноп жүрүшөт. Ошолорго да ушул досубуз, Нургазы досубуз 85-жылкы болот. Ушул досубуз ушу кичине боорунан операция болуп Индияга бара турган болуп атат. Ошолго кичине каражат жетишпей атат. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ушуга колдоо көрсөтүп, ушуну ошол жакка барып шифасын алып келишке жардам бериш керек болуп атат достор. Ошондой эле бул садака дейт. Садака баланы кайтарат дейт. Ошондой эле жүрөгүбүздөн садака кылып чыгарып, ушу колдон келишинче ушу досубуздун айыгып кетишине себепкер болойлук. Ошондой эле жалпы Кыргызстандагы момун мусулман бир туугандарга да кайрылып кетет элек. Ушу кайдыгер карабайлык. Ушул досубузга себепкер болуп калайлык. Жакшы болуп бала чакасынын астында, айшанын астында эл катары жүрүштү. Алла таала насип этсин. Нургазы Эркинов 3 уул, 1 кыздын сүйүктүү атасы. 38 жаш курагында ментип оорунун айынан өмүр менен өлүмдүн ортосунда турганы жүрөгү өйкүтөт. Ата-энесинин, бир туугандарынын, уул кыздардын алдына аман-эсен сакайып келүүсүнө кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакырып калабыз.